Саламатсыздарбы? 9 класстын окуучулары. Биз сабагыбыз, бүгүнкү сабагыбыз улануучу сабак. Рекурсияны улайбыз. Кечээде биз рекурсиянын эмне экенин жана баштапкы рекурсия жөнүндө бир-эки мисалдарды, суммалоочу мисалдарды жана көбөйтүүчү факториалды өткөнбүз. Эсиңе тутту, силер жаттап калышыңар керек болчу жана бир-эки сабактарда мисал суроолорду бергенбиз. Эми бул сабакта сиздер менен рекурсияны улайбыз. Бу жерде дагы эсиңе тутпа. Буну Ctrl+S тестеп калышыңар керек. Качан бизде цикл айлампадан чыкпай кала турган болсо, өтө эле узап кете турган болсо, компьютерде загрузка кармай калат болсо, анда силер Ctrl+S деп бассаңар, айлампада турган циклда программа чыгат. Токтоп калат болгон жерде. Бүгүнкү сабакта for циклдын жардамы менен факториалды эсептөө. Кечээде биз while цикл функция менен эсептелген экен. While цикл менен эсептелген факториал. Бүгүн кайталоо катарында силерге for цикл менен көрсөтөбүз. Силер телефондогу Pydroid 3 тиркемесин иштетесиңер. Мен кадимки Python'ун өзүнүн мисалында көрсөтүп берем. Эң натуралдык санды киргизебиз. Факториалдын баштапкысы өзгөрмөсү 1ге барабар деп алабыз жана ошондон ары ал улап кетиш керек. Жана for циклын элементи 2ден баштап n+1ге чейин болуш керек. Китепте көбөйтүүнү ушундай көрсөтүп берген, бирок силер үчүн көбөйтүүнү кадимки түшүнүү жолунда, жакшы түшүнүү жолунда мен силерге бул жагын көрсөтүп берейин. Факториалдын өзүн кайда жазуу менен көбөйтүү айды коебуз. Бул ай бизде элементтин ар бир айлануусу. Жана ошондой эле print. Китепти байкап көрсөңөр, print эмнеде турат? Сыртка чыгып турат. Кечээги тапшырмада көптөгөн каталар, ошибкалар эмнеден болду? Кош чекитти барабар деп жазып алгандан болду жана ошондой эле tab кош чекиттен кийин аралыкты коюудан болду. Эгерде кош чекит болгондон кийин биз ылдыя түшкөндө могу tab аралыгын сакташыбыз керек. Программаны иштетип көрөбүз. Жаңы программа сактоо менен факториал for циклында дейли. Бизден эми биринчи n'ди киргизүүнү сурады. Канча санга чейин факториалды эсептеп берсин? 10дукка чейин эсептеп берсин деди. Ушунча сан болот экен. Эми биз 10дукка чейин көбөйтүп көрөбүз. Текшерүү максатында жооп барабар. Ушундай эле биз өтө чоң сумманы берсек дагы болот. Дагы кызыктуу нерсеси, жакшы түшүнүү максатында input функциясынын ичинде биз факториалдын узундугу деп белгилеп алсак болот. Факториалдын узундугу. Факториалдын узундугу канчага чейин болсун? 100ге чейин болсун дейт. Көрдүңөрбү канча сан чыкты? 1ден баштап 100ге чейин өзүн көбөйтүп, кадамдап көбөйтүп барсак, ушунча сан чыгат экен. Аркасынан нөлдөрдү билебиз, 10дук, 20лыктардын нөлдөрү кошулуп 300ге чейин барат.
Бул бышыктоо үчүн bir мисал. Кадимкиде жүктөп, аткарып көрөсүңөр. Андан кийин үчүнчү маселе боюнча. Үчүнчү маселеде A саны менен B санын даражасын көтөрүү. A санын B даражасына көтөрүү. Экскурсивдик функцияны жазгыла. Санды даражага көтөрүү алгоритми төмөнкүдөй аткарылат. A көбөйтүү, кашанын ичинде A көбөйтүү, дагы кашанын ичинде A көбөйтүү, так далее. Акыркысында A көбөйтүү биринчи даража баштап. Математика курсунда биз аны кантип билебиз? Кандайдыр бир сандын, бардык эле сандардын нөлүнчү даражасы бул 1 экенин билебиз. Мен тышкы катарышында колдонойм. 5 санынын нөлүнчү даражасы барабар 1. Буну бизде математика мугалимдер көрсөтөт. 5 санынын биринчи даражасы барабар канча болот? Мага комментарийде калтырасыңар. Канча чыгарды? Биринчи даражасы канча болду? Так, ошентип функция катарында аткарылган. Функциядан чыгарып аткарсак да болот. Анын иши. Карап көргүлө. Кечеги ошибкадагы эң көп ошибка ушул кош чекитти барабар деп жазып алганда да болду. Шарт коюлгандан кийин сөз түрдө шарттын мисал аткарыш керек. Эгерде шарттын экинчиси эгерде деген B нөлгө барабар болгондо демек 1ди чыгарды атат. Жана ретурн мисал. Андан кийин бизде эгерде дегенден кийин else жазылыш керек. Бирок раз ретурнду колдонгон убакта биз else жазбасак болот. Ал эмне болуш керек? Кайта айланып функция шаг B кемитүү 1 катары кетиш керек. Биз кашалап алганыбызда кемиткендер астыга чыгып кетет. Бул менен функция шаг 4-чүсүн карап атат. 2'nin 4. derecesini çıkardık. 2'nin 4. derecesi 16. Bunu ballar bardır dedi. Ne 16. Emiz uşul жерден sizlerge tapşırma koşup keteyim. İkinci bu sanın input menen berip kirgizgile degen bolsun. Анан бул жерден берип көрөйүз 5'ти 32. Болгону B барабар деп туруп инпутта алсак канчанчы даражасы экенин чыгат. Силерге тапшырма 2 санын эле эмес башка сандардын A да өзгөрмө болсун, B да өзгөрмө болсун, башка сандардын ошо коюлган даражасын таба турган программасын түзгүлө. Башкача айтканда 2'ни дагы 4'тү дагы input менен киргизүүчү программасын түзгүлө. Силерге ушул тапшырма. Кийинки сабактарда жолугушканча кош, тапшырманы аткарып, менин личкамы болсо группанын өзүнө таштай бересиңер.